Сажда кылгыла. Сажда кылуу шариатта Алладан башка эч кимге болбойт. Сажда Аллага гана кылынат. Эгерде башкаларга жүгүнүп, руку түрүндө, же болбосо сажда түрүндө башкаларга жүгүнө турган болсо, бул ширк болуп калат эгерде. Жүрөктө ошонун улуктугунун себебинен кылына турган болсо. Мындай нерсе бир гана Аллага болуш керек. Кантип эми Аллах Таала периштелердин ичинде ошо кайрылганда, жиндер дагы, иблис дагы бар эле. Канткенде эми Адам алейхиссаламга сежде кылгыла деп атат. Десе айтат, булар сажда кылган дейт кебирлер. Кудум эле сежде кылган. Кебирлер айтат, сажданын мааниси инхина, ийилип коюу, бираз ийилип койгон дейт. Кебирлер сежде кылган дейт, кебирлер жана ийилип койгон дейт. Кимдер сежде кылган десе, анын маанисин кандай түшүндүрөт? Кандай эле сиз менен биз Кааба, кыбла карманып Кааба тарапты. Ошол кыблага биз жүздөнөбүз, бирок Алла Таалага сежде кылабыз. Кыблага карап сежде кылабыз, бирок Алланын өкүмүн аткарып, бирок бир тарап болуш керек да. Бир тарапты карабаса, ар ким ар жакты карай берсе башаламан болот. Ошо биздин тарабыбыз эң ыйык болгон, биринчи курулган мечит Кааба тарапты карайбыз да, ошол тарапка карап туруп бардыгы сежде кылабыз, бирок Аллага кылабыз. Ошол сыяктуу Адам алейхиссаламды кыбла катары кылып туруп, Аллах Таала өзүнүн өкүмүн аткарып туруп, бирок сежде кылдырткан дейт, Адам алейхиссаламдын сый-урматын көрсөтүш үчүн дейт. Бирок сежде Аллага болгон дейт. Сежде Алла Таалага кылынган дейт.